Бир кезде бул коридорлордо балдардын үндөрү жаңырып турчу. Азыр класстардын ичи жымжырт. Амайне Надеми бул мектепте 6 жыл мугалим болуп иштеген. Муну мектеп деп айтууга болбойт. Өлүмдүн, кайгынын жана төгүлгөн кандын жыты синген дубалдар гана калды. Согуштун алгачкы сааттарында АКШнын соккусу Ирандын түштүгүндөгү Минап шаарындагы Шажжере Таеба мектебине тийгенин далилдер күбөлөп турганын адистер айтышууда. Бийлик биздин бул жерге келишибизди каалады. Анткени бул чабуул Иран дүйнөгө көрсөткүсү келген кырдаалдын чоң бөлүгү. Чабуулдан бери бир нече ай өткөнүнө карабастан, эл урандылардын астында каза болгондордон эмне калса, ошону издеп жатышат. Сокку мектептин үстүнкү кабатына урулуп, кыздар отурган класстар балдар окуган класстын үстүнө ураган. Мектептин дарбазасына жеткенде көп элди көрдүм. Баары окуучулардын ата-энелери экен. Мектепти көздөй жылаңайлак чуркап келип жатышты. Мен эмнеге мектепке келип жатышат? Бул жерде эч ким жок. Баары качып кетишти го деп түшүнгөн эмесмин. Көрсө алардын баары урандылардын астында калышкан экен. Бул чабуулда каза болгондордун сүрөттөрү. 156 адам, 120 балдар. Реза окуя болгон жерге биринчи келген куткаруучулардын бири. Мен туугандарымдын бирин көрдүм. Ал балам деле таапер, уулумду таапер деп жалдырап жатты. Абдан оор болду. Мен эч ким тирүү калбаганын билдим. Бирок ага уулуң аман калган жок деп айта албадым. Көз карандысыз иликтөөлөр Ислам революциясынын сакчылар корпусунун объектиси мектепке жакын жерде жайгашканы соккуга себеп болушу мүмкүнбү деген суроону көтөргөн. АКШ азырынча бул иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялай элек. Бирок Реза бул жерде көп жылдан бери эч кандай аскердик аракеттери болбогонун баса белгиледи. Мурда болгон, бирок азыр эмес. Бул жердеги аскерлердин жана жакын жайгашкан башка объектлердин баары көп жыл мурда көчүрүлгөн. Бул жерде күнүмдүк турмуш кайгыга чулганган. Балдар секелек кезинде өмүрү үзүлгөн бир туугандарынын мүрзөлөрүнүн жанында чоңоюп жатышат. Бул чабуулда Масуме 9 жашар кызы Сетаештен айрылган. Мектеп жок болду. Түтүн менен балдардын чачынын жыты гана калды. Мен жуунуп кеткен кол, бутту көрдүм. Бул жердеги көптөгөн ата-энелер сымал, ал кайгы менен ачууга чөмүлгөн. Трамп жок болуп, ушул балдардын канына чөксүн. Авторитардык режим боюнча көз караштар дал келбеген өлкөдө мектепке жасалган бул сокку кайгыга баткандарды бириктирип койду. Бул ар бир согуш эбегейсиз жоготууларды алып келерин эске салган эскертүү.